Biz жаштайыбыздан бeri ошо Шахмардан Анкулов менен мал айдап чек ара маселеси боюнча жаштайдан башкаруудан өткөргөнбүз. Анан именно былтыр Өзбекстанга мен специально барып келген, көрүп келгенче эмне кандай деп обстановка. Анан погодасы августта барган деп 55 градус ысык жер. Невозможно. Анан суулар жылуу, биздин суулар бар экен. Анан булар тоолор кар болуп көрүнүшү өтө кооз. Булар үчүн постоянно булардын максаты да, мындай айтканда, көрүнүшү өтө суктанышып эме кылат биздин тоолордучу. Анан булардын программасы мисалы үчүн границага жакын жерлерге баягы кыйналгандарга үй салып берген же башкага болгону бүт границага жакын жерге үй салып берген. Мындай алыс шаардын ичине салып берген, чет жакачы. Целый квартал болуп катар үйлөр салынган. Анан бул маселени мен ошо төрөлгөндө эле граница менен чектеш жерде жашагам, мен забор Өзбекстанга караганда. Ошондой чектеш жерлерде азыркы күндөн баштап казык кагып, территорияны бөлүп, сай кылып бөлөсө, булардын күндөн күнгө населениясы дагы өтө көп. Жеш. Анан булардын основной иши ошо өсүмдүктөрдү кылышат. Биздин ата бабабыздан калганда биз суудун башында болгонбуз, башынан эле. Анан мал чарбасы менен эме кылабыз, алектенебиз. Азыркы күндө жаштар миграция бул жакта. Бирок все равно эл ошол мектепке ошончо окуучу чоңоюп көбөйүп атат. Кем болуп калган жери жок, но аларда мамлекет башкарат, мамлекет аларга дук берип атат. Мисалы үчүн үйүн салып берип атат, жардам берип атат, ошол жерден көчпөйсүң, ушул жерде жашайсың, ушул жерде дем берип, ушундай мамлекет тарабынан дем болуп атат. Анан биздин мынау бийликтеги урматтуу Сооронбай Шарипович ошол демократия эме чечип аткан маселелерди чечип аткандарга профессионалдуу дипломаттарды коюп, ошол өзүнүн ишин билген, ошол азыркы күндө чечпесе бул да гном орус сыяктуу бизнес денебиз. Бир жерден алып үстүнөн эле мындай эме лейкопласт менен басып койгон эмес, ал ичинен тазалап эме кылыш керек. Ошол азыркы күндө мына чечме айыл чечилбесе, эртеңки күндө Шахмардан мындан анклав сурашат булар. Ушундай эме болот да. Орчундуу маселе. Алдын ала уже эме кылышыбыз керек. Бийлик койгонубуз керек.